Туугандарыбызга ушул Нарын облусунун Нарын районуна келгенде 86-кечи лицейден орун алышып ушул жерде жатып атышат. Ошол күндөн баштап буга чейин так эмне алышкан эмес экен. Анан ушул Кыргыз саламат сактоо министрлигине караштуу республикалык эмнопрофилактика борборунун кызматкерлеринин бирдикте кызматташып, ошолор менен кеңешип, макулдашып, анан бүгүнкү күндө 22 киши сенек, шал, кызылча, сапо, кептөр жана кызамык ооруларына эмделди да. Ал эми ушул келген 33-түн 10-ону болгону гана шал оорусуна каршы эмне жасалды, себеби ошол 10-онун ичинде туугаса жүрөгүндө тешик бар экен. Ошо биздин медициналык тил менен айтканда врожденный порок сердца деп коет экен. Бүгүн ушул жумада эртең саламат сактоо министрлигинен атайын балдардын жана чоң жүрөк доктору келген атат. Ошол жүрөк доктору келип алар анан жазасын жазабасын деген бир көрсөтмө берет. Ошонун негизинде анан жазалап калган онуна. А так баары тең камтылды.